профилибиздеги мына профиль адамдын сүрөтү, бул профилибиз. 3 сызыкты бассак, бул жерде эми караңыздар, интересные люди деген чыкты. Анан ал жөнүндө дагы ананырээк айтып кетем, кененирээк. Настройкага киребиз. Настройкага кирсек, бул жерде караңыздар. Толтура нерселер чыгып атат. Аккаунт дейт и безопасность дейт. Безопасность деген жерге кириңиздер дагы. Доступ к данным десеңиздер, сиздердин страничкаңыздар качан ачылган, мына ошолор жөнүндө информациялар келет. Дата регистрация сиздики, меники азыр 6-дан 6 өткөндө 20 мартта болду. Мына ушул жериңизди дагы карасаңыз болот. Качан ачылгансыз, кандай кыймыл аракетке эгесиз. Ушул жөнүндө дагы ушул жерден билсеңиз болот. Бул жерде дагы паролдорду создавать этсеңиз болот. Фото аккаунты дейт, башка аккаунттарга кирсеңиз болот да. Сохраненные данные, буларды билбейм эмне экенин. Булардын чындагы эмнелер жөнүндө жакшы маалыматым жок. Булардын кереги деле жок. На самом деле биз профессионал эмеспиз да, бизге уже кандай бир аз немелери жеңилирээктери керек да. История поиска, бул жердеги немелериңизди, история поисктериңизди көрсөңүз болот. Азыр сизге бул жерден бериле турган тапшырма доступ к данным. Ушул немеңизди, данныйларыңызды карап көрүңүз. Качан ачылган, кандай кыймыл аракетке ээсиз, ошону менен билип аласыз. Эгерде 1 жылдан ашык болсо, значит 600дөн ашык кыймыл аракет кылсаңыз болот. Эгер 1 жылга чейинки болсо, где-то 200-150 кыймыл аракет кылсаңыз болот. Булардын ичинде комментарий, лайк, ошол эле учурда публикациялар бар.